Саламатсыздарбы, 7 класстын окуучулары. Бүгүн силер менен биз бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү деген теманы өтөбүз. Анда эмесе баштайлы. Тегибиздин 149 бет экен бул. Эки n куб бир мүчөсү менен 3n квадрат минус 4n плюс 5 көп мүчөсүнү көбөйтөлү. Андан мурда эскерте кетчү бир эки маселе бар. Дейли бул а өзүнчө бир мүчө, бул эмне болот? Көп мүчө. Экөөнү көбөйткөндө кантебиз? Эрежесин эстеп коелу. Аны бга, аны сга. Ар бирин көбөйтүп чыгышым керек. Бул эмне болуп калат анда? А б плюс а с болуп калат. Кашанын сыртындагы менен кашанын ичиндегилерин ар бири менен көбөйтүп чыгабыз. Мисалы үчүн дейли, минус болуп калса 2а болсо, бунун биринчи бга, кийин кимге 2с квадратка көбөйтүп чыгам. Андан эмне болот? Минус 2а көбөйтүлгөн б минусту плюска көбөйткөн үчүн минус болот. Минусту минуска көбөйтсөк эмне болот? Плюс болот. 2а көбөйтүлгөн 2с квадрат болду. Бул минус 2аб деп эле жазылат. 2аб плюс 2-ни 2 көбөйтүп койсок 4ac квадрат болуп калды. Буну эске алып коебуз. Эми 2n кубту көбөйткөндөйт бизге 2n куб көбөйтөбүз 3n квадрат минус 4n плюс 5. Эмне болот? Бир мүчө, бул 2n куб. Булар эмне? 3n квадраттар ар бир мүчө болгон үчүн бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтөбүз. Анда эмне болот? 2n кубту ар бирине көбөйтүп чыгабыз. Биринчи буга ирет менен үчөнү тең көбөйтөбүз. 2-ни 3кө көбөйтсөк эмне болот? 6 болот. N куб n квадрат. Экөө көбөйтүлгөндө даражалары эмне болот? Кошулат. Анда 6 n 3 2 кошсок 5. 2n кубту 4n'ге көбөйтө турган болсок, бунун белгиси плюс, мунуку минус. Анда эмне болот? Минус болот. 2-ни 4кө көбөйтсөк 8. N куб n болсо, n'дин 4-нчү даражасы болот. 5ке көбөйтө турган болсок, экөө тең плюс болгон үчүн плюс болот. 10 n куб болуп калат. Эмне кылдык? Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйттүк. Биринчи мисалды карайлы. Минус 3a квадрат экен. Бул бир мүчө. Бул эмне? Ар бир көп мүчөгө эмне кылып чыгам? Буларды көбөйтүп чыгам. Минус 3, 4кө көбөйтсөк канча болот? Минус 12. Бирөөнүн белгиси минус, бирөөнүкү плюс болгон үчүн. А квадратты а кубка көбөйтсөм, анын 5-нчи даражасы. Минус минус болгон үчүн плюс болот. 3 анын канчасы болот? Кубу болот. Себеп бул жерде 2 бар, бул жерде 1 бар. 2-ге 1'ди койсок 1 болот. 3 болот деген. Минус 3а квадрат өзү жазылат. Себеп минус 3а квадратты 1'ге көбөйтө турсак, минус 3а квадрат болот. Эмне кылдык? Биз бир мүчөбүздү көп мүчөгө көбөйтүп жаздык. Эми мындай мисал келип калса, 3x квадрат минус 2x каша x плюс 8 каша жазылат. Анда биринчи эмне кылам мен? Буну буга кемитпей туруп, эмне кылам? Бир мүчөнү биринчи эреже боюнча көбөйтүп иштеп алабыз, кошуу кемиттен мурун. Анда могул жер арасы көбөйтүү болгон үчүн эмне кылам? Ар бирине көбөйтүп чыгам. 3x квадрат өзү жазылат. 3x квадрат минус плюс болсо минус 2x квадрат. X көбөйсөң x квадрат болот. Минус 8-ге көбөйсөң 16x болот. Эми бул экөөнүн чоңдуктары бирдей болгон үчүн x квадрат экөөнү эмне кылабыз? Кемите алабыз. 3төн 2-ни алсаң 1x квадрат дебиз, буну x квадрат деп жазабыз. Минус 16x. Эмне кылдык? Бир мүчөбүздү көп мүчөгө көбөйттүк. Эгерде 2 каша берилип атат, бул эмне экен? Теңдеме экен. Эмне кылабыз? Бул жерде бир эле белгисиз мүчө бар, x бар. Анын x табыш үчүн эмне кылабыз? Биринчи бир мүчөнү эмне кылабыз? Көп мүчөлөргө көбөйтүп алабыз. Жазайлы. 6x квадрат минус 3x. Эми могул жерди көбөйтөбүз. Буну ар бирине көбөйтөм мындай. Минусту плюска көбөйтсөм,
минус не болот? 42 x болот. Минусту минуска плюска көчсөм, анда минус 6x квадрат. Барабар эмне экен бул? 90 экен. Эми бул 6x квадрат плюс бул 6x квадрат эме? Минус. Экөөнү кошо турган болсок, эмне болот? Экөө 0 болот. Экөө жоюш берет, 3x минус. Экөө тең минус болсо эмне болот? Минус белгиси сакталат. Экөө кошула турган болсо, 42-ге 3-тү койсок, 45x барабар эмне болот? 90. Эми минус 45x барабар эмне болсо? 90 болсо. Биз эки жакты тең x жазган үчүн минус 45-ге бөлөм, минус 45-ге. Себеп x алгас үчүн минусту минуска бөлүшүм керек. Экөө жоюша турган болсо, 1 калса, x барабар 90-ны 45-ге бөлүп турган болсок, канча? Минус 2. Эми бөлчөктөрүндө белгилеп турган болсо, эмне кылам? Биринчи бөлчөктүн эң биринчи эрежеси кошуп кемтирүү үчүн бөлүмдөрүн бирдей кылып алышым керек. Анда бөлүмдөрүн экөөнү 3 менен 4 кайсы жалпы бөлүмгө келет? 12 келет. Анда буну 3-кө, анда 4-кө көбөйтөм. Эмне болот бул жер? 12ден 3x плюс 4x барабар 14 болот. Экөө кошулабы? Ооба, кошулат. 7x бөлүнгөн 12 барабар 14. 14-түн бөлүмү канча? 1. Эми бул жерден кайчылаш көбөйтүп койсом болот? 7x барабар 14 көбөйтүлгөн 12. X алга туруш үчүн мен кимди жок кылышым керек? 7. Андай барабардыктын эки жагын тең 7-ге бөлсөм болот. Анда эмне болот? X калат. 14 менен 7 кыскарабы? Кыскарат. Эмне кылат? 2 кылат бул жерде. 2 көбөйтүлгөн 12 24. Демек x канча барабар экен? 24-кө барабар экен. Кийинки мисалыбыз бөлчөк, бул дагы бөлчөк, эмне экен? Плюс x бар экен. Анда жазайлы. 6x минус 5 бөлүнгөн 7 барабар 2x минус 1 бөлүнгөн 3 плюс 2 экен. 2-нин бөлүмү канча? 1 деп жазып алсам болот, Эми бул жакты экөөнү кылышым керек? Топтоштуруп алайын. 3-кө 1-ди экөөнү кошуш үчүн буну бөлүмдөрү бирдей болуш керек. Анда буга 1-ге көбөйтүп, буну канча? 3-кө көбөйтсөм болот, Могул жак өзү жазылат. 6x минус 5 бөлүнгөн 7 барабар 2x минус 1 3-кө 2-ни көбөйтсөк канча? Плюс 6 бөлүнгөн бөлүмү канча болду? 3 болду, Могул жер минус 1-ден 6 кемтилеби? Ооба, кемтилет. Анда 6x минус 5 бөлүнгөн 7 барабар 2x бул жакты минус 1 плюс 6 чоңдон кичине алып чоңдун белгисин койсок плюс 5 бөлүнгөн 3 болот, Бул жерде кайчылаш көбөйтсөк болот, Кайчылаш көбөйтсөк 3 көбөйтүлгөн 6x минус 5 барабар 7 көбөйтүлгөн 2x плюс 5. Көбөйтө турган болсок 18x минус 15 барабар 14x плюс 35. Эми теңдеменин эрежеси кандай? Белгилүү сандарды бир жакка, белгисиз сандарды экинчи жакка топтойбуз. Бул белгисиз санды бул жакка өтөйүн, бул белгилүү санды бул жакка өтөйүн. Бул жакка келип жазайлы. 18x минус 14x барабар 35 минус бул жакка не болот? Плюс болот. Плюс 15. Эми экөөнү кемтире турган болсок 4x барабар жооп не болот? 50 болот бул жерден, Бул жерде эки жакты 4кө бөлө турган болсок x барабар 50 бөлүнгөн 4, 2 кыскартып койсок, 2 кыскарта турган болсок 25 бөлүнгөн 2 деп жазсак болот буну, Буну да канча жазсак болот? 2ден 25ти канча бүтүн болот? 12 бүтүн болот, 12 бүтүн 2ден 1. Же буну 12 жарым деп жазып койсок болот.